Эми Рамазан айындагы дагы бир нерсе, кайсы бир инсан дейт, Рамазан айында орозо туткан инсандарды ифтар кылдырса, ооз ачтырса. Ал инсанга дейт, орозо канча инсан келсе, ошолор орозо тутканына канча сооп алса, алардан эч кемибей, баягы ооз ачтырган инсанга дагы, ифтар кылган инсанга дагы ошончо бир сооп амалдар жазылат деп атат. Ниет кылыңыз. Былтыры калбадык, былтыры Имам Газзали рахматуллахи алейхин бир сөзү бар. Кула бале келмес, хак язмадыкча, хак бале язмас, кул азмадыкча дейт. Кулга бир бале келбейт. Ошол кул Кудай Таала ошол кулга тагдырына ошол балени жазбаса дейт. Эми Кудай Таала тагдырына, бенденин тагдырына жаман амал бир балени жазбайт, кул жолдон чыгып кетпесе дейт. Бизге келди былтыры пандемия, башка деген оорулар келди. Рамазан айында кээ бирлер орозо да кармайт. Орозо кармаган ифтар кыла албадык. Элди чакырып ооз ачтыра албадык. Кээ бир Рамазан айында отуруп тахажжуттарды же болбосо таравихтерди хатмы Куран менен өткөзө албадык. Ушундай бир кыйынчылык менен былтыр Рамазан айы өтүп. Иншалла алхамдулилла. Ошол Рамазанга биринчиден бардыгыбызды жеткизсин. Анан ошол Рамазанга жеткенде катуу ниет кылыңыз. Былтыр кыла албадым мен ифтарды. Былтыр ошол ифтардын сообуна жете албадым. Быйыл ушул үйүмө, ушул жөн эле үйдү заңдап салып койбосом, ошол үйүмө алымдарды, талабаларды, илми талиптерди, же болбосо илим кызматында, дин кызматында болгон, ибадат кылган, орозо кармаган инсандарды чакырып, ооз ачтырабыз. Үйүңүзгө кирди бардыгы. Аялы кирди, эркеги кирди, масы кирди, арагы кирди. Келиңиздер ошол үйүңүзгө хатмы Кур'ан дагы кирсин эртең Рамазан айында. Карыларды алып келип, атайын сүйлөшүп карыларды алып келиңиз, ошол үйүңүздө хатмы Кур'андар өтсүн. Үйүңүздө ошол хатмы Кур'андар болсун, айылдарда, мечиттерде болсун. Былтыр кылабады, алдыңкы жылдары жаңы ошол мечитте хатмы Кур'ан болуп эле. Кур'ан 30 пара Кур'ан толук ошол жерде окулат эле. Бирок былтыр ошол соопко жете албадык. Быйыл катуу ниет кылабыз, ошол соопко Кудай Таала бардыгыбызды жеткизсин. Кылабызбы бардыгыбыз ниет?